Историческое событие. Солнечный город-герой Чаллабад объединяет лучших спортсменов в мире спорта бильярда. Бүгін 22 апрелде Газпром денсаулықты чыңдоо борборунда бильярдтын айкалышкан пирамида түрү боюнча эркектер жана аялдар арасында дүйнө чемпионаты старт алды. Аталган иш-чаранын ачылышына жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, кий чеберлери жана спорт күйөрмандары катышты. Внимание! 2025 год. Всемирный чемпионат по бильярдному спорту является... Бильярд боюнча олимпиадалык оюндардын Жалал-Абад облусунда өтүп жатканы бул спорт тармагында чоң жетишкендик десек болот. Баарыбыздарга да бир жолу куттуктап, катышуучуларга ийгилик жана алыс оюн каалайм. Ар бир таяк жеңишке карай кадам болсун. Мындан ушул спорттук иш-чаранын баардык уюштурулганын кетем. Жана биздин Жалал-Абад облусунда, Жалал-Абад шаарында өтүп жатканда аябай толкунданып, буюрса мындан да жогорку деңгээлде өтөт деп колдошунем. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана жеке өзүмдүн атынан бүгүнкү бильярд боюнча дүйнө чемпионаттын айкалышкан пирамида түрү боюнча белдешүүнүн салтанаттуу ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дүйнөнүн ар бир тарабынан келген бильярд чеберлерин бириктирген достукту жана тынчтыкты чыңдаган уникалдуу иш-чараны Жалал-Абадда өткөрүбүз. Бул таймаш ар бир катышуучунун акыл эсин, сабырдуулугун жана чеберчилигин сынаган жогорку деңгээлдеги белдеш болуп эсептелет. Дүйнө чемпионат Жалал-Абад шаарында алгачкы ирет өткөрүлүшү. 20га жакын мамлекеттен 80 кий чебери катышып жатат. Ал эми Кыргызстандын намысын 14 спортчу коргойт. Байге фондуна 5 миллион сом каралган. Аталган иш-чаранын Кыргызстанда өткөрүлүп калышына жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Таршиевдин салымы чоң экендиги айтылды. Жалал-Абад чергесине өтүүгө дагы чоң салым кошкон инсандардын бири терең ыраазычылык билдиребиз. Дүйнө жүзү боюнча 120 мамлекет катышууда. Bunday tarihte bizde Kırgızistan'ın tarihinde bolgon emez, Жалал-Абадтын tarihinde birinci жол болууда. Ушул жерде мен белгилеп айтып кетким келет, биздин Кыргызстандын спортсмендерге дагы ийгилик каалаймын. Ушул жерде биз турнирди баштап атышканыбызда, жанагы эл аралык федерация менен да сүйлөшүп баштап атканыбызда ушуларга сунуш киргиздик, мен көрүп калдым. 13 жаштагы биздин кыргыздын баласы ойноп аткан экен, биши катты ойнойт экен. İnternetten görüp kalıp el aralıq federasiyadan soran çıkıp 13. kıltırıp 13 yaşlarda bizim en küçük katışımçımız var, Kırgızistan'da katışıyoruz. O şokolanda koştuklarız. Bardımızda iyilikleri de kalayım, yaşlılıklar da kalayım. Жаңақты Жалал-Абад çevresine kış gelişler. En güçlü dünyanın oyuncuları lisenziya otup gelip koşular oynadı. Hazır kıçırda акчалай призибиз алып 5 миллион акча, андан сырткары бул титул чемпиону мира, бул самый важный нерсе. Ушу Жалал-Абад шаарыбызда азыр жакшы майрам болуп атат. Бул Жалал-Абадыбызда келген өтө бул туризм тармагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп болуп атасыздар ушул. Дүйнө чемпионатына катышып жаткан чет өлкөлүк кий чеберлери спорттук иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулгандыгын баса белгилешти. Ал эми Кыргызстандын атынан эң кичүүсү 13 жаштагы Нурболот Алмазбеков да бул спорттук беттеште күчүн сынайт. Мен өзүм Казакстандан келип отурмун, бирок Әлем чемпионаты биринчи рет катышып отурмун Казакстандын атынан. Мен өзүм биринчи рет келип турмун. Мен үчүн өтө алгымдуу турнир, өтө үлгөн дарежеде, өтө керемет дарежеде башталды. Кудай кааласа бүкүл оюнчуларга сәттилик, алдагы убакытта шын мыкты отсун. Өзүбүз Казакстан намысын коргоо максатында баарыбызды салууга тырышабыз. Казакстан чемпионатында эң үлкен жетишсиздигим 3-чү орунду алдым. Мен өзү Казакстан чемпионатына алгачкы рет катыштым жана 3-чү орунду алдым. Сол максатта осы жерге жолдаманы жеңип алып, Казакстан атынан келип катышып жатырмын. Атым Алмазбеков Нурболот, 13 жаштамын. Бишкек шаарынан келдим. Өзүмдүн нарынан болот, Кошкорлук болот. Мен Бишкек шаарында турнирлер болгон, өзүм жаш 16 жашка чейин. 16 жаштан 2 жолу биринчи месттен алгам. Анан экинчи места, экинчи даражада болгом. Ошо 2 жолу биринчи месте алгам, өзүм жашман. Дүйнөлүк чемпионат Жалал-Абад шаарында Legend KG бильярд клубунда өткөрүлөт. 22 апрелде башталган спорттук иш-чара 26 апрелде жыйынтыкталат. Оюндардын жүрүшүн УТРК спорт телеканалынын түз эфиринен көрүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.